Нарын дарыясында кубаттуулугу 100 мегаватт белгиленген Куланак ГЭСи курулат. Бул долбоор Нарын облусу үчүн салыштырмалуу ири өлчөмдөгү электростанция болуп алат. Ар бир конкреттүү жер үчүн өзүнчө долбоор болуш керек да. Ну долбоорду, видимо, азыр уруксат беришсе, анда даярдай коюшат. Вот ат башы 40 мегаватт. Андан 2,5 эсе чоң болот экен, это серьезный эме да, курулуш болуп калат да. Куланак ГЭСин куруунун мөөнөтү 4 жыл, тосмонун бийиктиги 27 метр болот. Аны куруу жана эксплуатациялоо үчүн долбоорго укук берүүчү токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Адистер Нарын дарыясында жалпы орнотулган кубаттуулугу 6,2 гигаваттка чейин болгон. 30га чейин ГЭСти курууга болоорун айтышууда. Энергетик Карпбек Алымкулов ал кичи ГЭСтердин өлкө үчүн маанилүүлүгүнө жана актуалдуулугуна токтолду. Может быть, азыр мындай майда ГЭСтерди кура турган болчу болсок, уже спиральдин келерки витогу болуп атат да. Мен ойлойм, эми баягы хотя бы мейли жайында иштете турган майда ГЭСтер болсо, жайында токтогул суу сактагычына суу жыйнай турган мүмкүнчүлүк болуп калат да. Куланак сындуу гидроэлектростанциялар энергетиканын тартыштыгын жоюу үчүн кошумча тирөөч болот. Ал эми бул тармактагы толук көз карандысыздыкка жетүү үчүн Камбар Ата 1 сындуу ири ГЭСтерди ишке берүү керек. Аны курууга даярдыктар үчүн каражат бөлүнүп, шамал күндүн жардамы менен электр энергиясын алуу үчүн жакынкы долбоорлор колго алынганын энергетиктер кубатташат. Анткени быйыл энергетика министрлиги бул максатта 90 компанияга 149 уруксат көлүгүн берди. Общая мощность 3726 мегаваттка біз рұқсат бердік. 3726. Бұл почти что біздің өзіміздің Кыргызстандағы бұл уақытқа чейин болып келген генерациябызга мощностьқа барабар келип атат да. Мындай айтканда. Ошонун ичинен күндөн өнүктүрүү, мисалы станцияларга 2098 мегаваттка рұқсат бердик. Жана сиз айтып аткан ветровойго 390 мегаваттка рұқсат бердик. Малый ГЭСтерге 938 мегаваттка рұқсат бердик. Куланак ГЭСин куруу долбоорун ишке ашыруу жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды түзүүгө багытталган. Аталган электр станциясын куруу долбоору Ленгидропроект акционердик коомуна жүктөлгөн. Бул акционердик коом гидроэнергетика, өзгөчө татаал геологиялык аймактарда жана климаттык шарттарда гидротехникалык курулуштарды долбоорлоо жана курууну көзөмөлдөө боюнча кызматтардын толук комплектин көрсөтүү чөйрөсүндөгү эң ири орус долбоорлоо изилдөө институту. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.